Көңіл біріңіздер. 3-4 январь Коженкөл атындағы спорт ордасында бұрынчы шоу «Bir жашта» жыл içinde беруге қатышқан меймандар. Сіздерді жаңы жылыңыздар менен құттықтап, жаңы бор дезген тамаша, жан ергіткен ыр-гүлкі тартылашат. Қатысушылар Рахман Разыков, ар bir айдың 6-сының куудулдары, Абдыкадыр Матов, Жоролор куудулдары, Юрий Бакков, Ырдайлы кыргыз ырлары, Роза Шакирова, Нурлан Насип, Асет, Нурмат Садыров, Тотомидин менен Сурма мерген турган Кайрат кыргыз. Кечен жүрүшүндө сиздерди кызыктуу оюн зоо, кызыктыруучу белектер күтөт. Башталышы саат 18:00. Assalamu alaikum урматтуу эле көрүүчүлөр. Ар бир жума сайын бири-бирибиз менен жолугушуп отурганыбызга Кудайыма 1000 мертебе шүгүрчүлүк. Дегеле жума сайын эмес, күнүгө эрте менен эрте туруп алып бири-бирибизге ассаламу алейкум деп тургандын өзү сонун эмеспи. Себеби ассаламу алейкум деген мен сага тынчтык каалайм деген сөздү билдирет экен. Ал эми Алейкум ассалам деген сага дагы тынчтык болсун дейт. Илайым элибизде тынччылык, токчулук болсун. Борончу шоу кечинде программасы кайрадан сиздердин алдыңызда. Hoş gelipsizler, görüşçüler, урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер менен жүз көрүшүп, дидарлашып атканыбызга дагы бир жолу Кудайыма 1000 мертебе шүгүрчүлүк. Мына суукта кирип келатат, жакындап келатат. Өзү суук эмес, жайдын күнү деле бир жерге концерт коюп барып калсак, борончу келди демек, борон башталат турбайбы деп калса эле, демек эми мына биздин көрсөтүүбүз дагы мына ушундай боронду чапкындуу болуп башталып кетсин дейбиз. Себеби дегенде бүгүн бизге келген коноктор ошондой борон чапкын кыла турган тамашалуу жигиттер анткени. Себеби мынакей көп жылдардан бери асты мына 15 жылга чейин эл алдында кызмат кылып жүргөн тамашакөй жигиттерибиз. Азыркы учурда ар кимиз ар кайсы топто болуп жүрсө дагы азыр бир топто болуп Рахман Разыков мына ар бир айдын 6-сы деген ай сайын боло турган жаңы тамашаларды биригип ынтымак менен топтолуп алып элге маанайын көтөрүп жүргөн тамашакөй жигиттердин алдыңыздарга чакырып коеюн. Болсунбек, Сайызбек, Батыр деген жигиттерди чакырабыз. Кол чаап коюңуздар анда. О, мен кош келдиңер. Чарчап келдиңер, суусап келдиңер. Мына момундай эт мурун кыргызча айтканда шиповниктен жасалган сары челек дейт. Мына көрүп эстеп жатасыңар, биз Ошко концерт коюп барып калган сайын Тимур деген жигит дайыма өзүнүн колу менен өзү жасап келип, мына өзү келечекте бир азамат жигит да. Мына ошол жигит жасаган суусундук. Как раз Мына чарчап келгенде мына ошондон тамак аш жөнүндө экен да сразу бул эме ошондой өндүрүштү өз колу менен башка жактын бир ден соолукка зыяндуу бир суусундугуна караганда өзүбүздүн жигиттер чыгарып аткан атамекендик патриоттуулукту көтөрөлү деп мына мен ушул суусундуктарды силерге ооз тийгизем. Келгиле. Рахмат. Кана. Муну баягы айылда Кудага барып келип аябай ашказан мооруп атат дегендер ичишет. Эме мен экиле стакан болуп калыптыр. Өзү кимге Болсунбек сен мунун менен Кандай эле карлашка эле. Чоңкурак эле. Өзүнүн эмесинен көлөмүңө жараша. Стакан сага эмне? Баклашка бырышып калабы. Алдыгын айтып атсаңыз, мындан бир канча жыл мурун Орозо айында Чымкентке концерт коюп кетип атасың, ысык. Анан арабызда болсун эле Орозо эле. Анан ысыкта суусайт, биз көрүнгөн жерден токтоп суу ичебиз, тамак ичебиз, бул жатат анан бир маалдан бир бакалашка сууну алып туруп, ооз ачканда ичти ошондо. Мен ошондогудай суу ичкен адамды азыркыга чейин көргөн элекмин. 1,5 литрлик бакалашка ошоду алымсынбай бырыштыра сорсуда. Бычыр деп. Мына чындап натуралдуу экен. Бычырат эле го. Анын үстүнө Орозодогу ичкен суунун даамы такыр башка да. Ар бир тамы сезилип турат го. Ооба.
Анан дакшкен биринчи Даамы чындап натуралный экен да. Анан тура каласыз. Даамы Ата кандай мекендик экен? өндүрүштөрдү колдогонуңуз жакшы. Муну эми бирден дагы кетип атканда колуңуздан беребиз. Кармай кетесиздер. Ошон үчүн биринчи келгенде кыргыз баягы наноз тийгиле, Кымыз ичкиле деген сыяктуу. Суу ичкиле деп да эшиктен тосуп алганда эле аттын үстүнө эле монтип туруп илгери биздикилер кымыздан чыгып берип анан кымыздан монда кере тартып алып деп мындай көрүп аткан көрүүчүлөр мындай ичкиси келип кетти. Ошондой даамдуу экен. Азыркы күндү кымыз анан өзүбүздүкү деп койгонуз жакшы болду. Бизде өзүбүздүкү деген жакшы эме бар го мындай. Өзүбүздүн бала өзүбүздүкү эле экен деп анан. Биз тамаша менен жүрөбүз дайыма. Бизди көпчүлүгү башка нерсеге ойлонбойт, көңүл бурбайт, бир күлө берип эле жөн эле бир жүрө берет деген түшүнүктө деле болушу мүмкүн. Бирок биз көбүрөөк мындай ойлонуп, толгонуп, өзүбүздүкү чыкса экен, өзүбүздүнө болсо экен. Мына биз азыр эртең мына жаңы жыл, жаңы жылда биз Кытайларды байытабыз. Алардын тарсылдактарын баарын сатып алабыз. Тиги мындайча айткандагы үйдө периштени кубалап тарс кылып, иттердин жүрөгүн чүйрөп кыйкырды, өкүртүп алат. Асманга тарс. Булардын батырдылардын айылында баягы Зичетка деп анын аты бар да. Анан чыгып баягы тарсылдап сатып анан бир кишиси бар экен, камок ачыптыр да, анан кийин 1 сомго 4 пах деп жазып айтыр да. Зичеткен аттап коюлду. 4 пах дегенде эртең пахтарды. Кыргызча пах экен көрсө. Ал мезгилде ар ким баргандай айтат эле. Кичине чалкалап отурсаңар, мына сон. Боке тосколоп атат да, мында аркага чалкалап отур. Мындан да алып. Чалкаласам ба чөпкө келип жатып алган киши болгон. Жок, биз боке мына тосуп алганда биз сен жайып отурсаң болот. Колуңду деле чүйрүп алып эле мындан кенен отура бер. Кенен отура. Эмен тең салмактуулукту кармап турайын деп. Маршрутка эме таксиде кетип аткан киши делбей колун чийрип мындай студияда отурган киши дейли отуруп. Ошентип жайылып отур. Биз кыйла көтөрүп калдык, бирок экөөбүздүн да. Ылдый ишке кетип аткан машинедеги чүп алган. Болсун экөөбүздү көтөрүп кой дейди. Туруп кетейинби десең? Туура келет. Экөөнүн салмагы мага туура келет да. Экөө биригип экөө мага 1 килограмм жетпей алган. Азыр экөөбүз туруп кетсек диван көтөрүлүп кетчү. Наржа тең салмактуулукту кармай албай. Келгиле. Биз жалаң ушул шиповник аркылуу өзүбүздүн деген сөз чыгып кетип калды. Негизи мактанып коюшубуз керек. Биз мындай өзү кыргыз мындай ач көзүрөөк калк болот окшойбузбу дейм да. Сен эмне деп айткым келип атат? Анткени биз башка жактын када салтын, анан башка жактын бирдекелерин тез эле өзүбүзгө ыйгарып алабыз, анан менчиктештирип алабыз. Башка жактын кийимин шарт кийинип алабыз. Башка жактын када салты, тойду карасаң, ар кайсы ушу белдикине окшошпосун деп, башка улуттардыкын атайын изилдеп чыгып туруп анан ошонукундай кылып той кылып алабыз анан аныкы деле мунуку деле кошуло берип эле кийин карасак өзүбүздүкү кайсыныкы экенин билинбей калып атат го. Биз ушул башка буюм тайым эмелерди бүт өзүбүздүкү дегенди үйрөндүк, бирок могу эл өзүбүздүкү дегенди эметпей калдык да. Биздин бала эмес бул деп калабыз да. Анан чоога айтты го. Өзбектер деле аз эле болчу булар. Бүт эле өзүбүздүкү деп атып көбөйүп кетишти булар дейт го. Анан сыларды биз ушу өзүбүздүкү дей албай калдык. Могу адамдарды да. Анан буюм тайым өзүбүздүкү дей беребиз. Кыргыздын дагы бир эмесине таң каласың да мындай. Биз башка аялар менен эч такыр ишибиз болбойт экен. Биз только биз өзүбүздү гана контролдойт экенбиз. Мына уйгур эмне кылып жүрөт, индус эмне кылып жүрөт, алар такыр сурабайбыз. Бири-бирибизди көрүп койсок, эмне кылып жүрсүң биякта? Кактансың? Эмне келдиң бияка деп эле бири-бирибизди контролдойт экенбиз. Жок, азыр айрыкча бүт эле ошондой сок айтмакчы, ошо бирин контролдоп, анан бар жолу акылдуу. Ким акылсыз экенин түшүнбөйсүң. Бүт эле акылдуу, бири-бирине акыл үйрөтүп аткан жан, бирок кылган адам жок десеңиз. Экономикасы өспөйт десең. Жана өзүбүздүк деген сөзгө мен как раз бир сөз келип калды. Өзүбүздүк деп мисалга бизде тилди дагы өзүбүздүкүн билбей калганбыз да. Кайсы тил экенин түшүнбөйт. Мен мына баткендиктерге калып эле баткендиктер деп берет. Ошолор молодец дейм да. Өзүнүн тилин бербейт да. Эгерде бар жообуз баткендиктерде болгондо накырча сүйлөп. Бизде эч мындай сөзүбүздү орусчалаштырбайчы. Сен такыр баткендиктердики эме бурмаланып сүйлөнөт го. Жок, бирөө өздөрүнүн тили болот го, ал тилдерин бербейт да. Өздөрүнүн тили. Москвада болсо деле бербейт. Каякта болсо да бербейт да. Аз борочек эметот. Мен келчегим Нарындан да. Анан
нарынга барсам эле мына биз таза сүйлөйбүз, биз минтебиз дейт. Анан кийин көлгө барсаң деле биз таза сүйлөйбүз дейт. Ошко барсаң деле биз таза сүйлөйбүз дейт. Тияка барсаң биз таза сүйлөйбүз. Көрсө Кыргызда 7 область болсо 7 тил бар окшойт деп ойлоп калам да. Мындайчы ошон үчүн кыргыздар 7 тилди эркин сүйлөйт экенбиз да. Тегиндегине сүйлөйбүз. Ош, Жалал Абад деп мындай ал жакта 2 область бар да, Баткен. Анан бүт эле Ош жакта Ош дей берет да, анан Жалал Абадтыктар деле Оштуктар дей берет, Баткенттер деле Оштуктар дей берет. Анан бирөөсү бир жерде иштеп аткан экен, бир эже сурап калыптыр. Бала, каяктан болосуң десе. Жалал Абадтан болом дептир. Оштук турбайсың дептир. Жок эже, Жалал Абадтан болом десе, баары оштусуңар дептир. Өзүңүз каерден болосуз десе, мен Нарындан болом десе, сиз деле көлдүк боло турбайсыз дейтмиш. Ой жок да, мен кайсы кинодо эле Кочкорлуктун деген. WhatsApp'та мына реклама коюп коюшат. Алсардай. Биз жумгалдыктарчы, жумгалдыктар. Нарындыкпыз да, нарындык. Нарындансыңыз же жо жумгалдан дейсиң. Кочкорлук деле ошондой го. Жалал Абад деле ошентикөчү, Оштонсуң сен. Жок, эмне керек, Жалал Абад. Кыргызстанда 4 район, 3 областтарын айтпайт экен да. Лейлек туугандар айтпайт, Казармандык туугандар, Кочкорлук туугандар, Токтогулдуктар айтпайт экен. Район дейт. Район деле айта беришет да, мындай район деле. Анан Баткен десең, мисалы Лейлек туугандар акырында деп коюшу мүмкүн. Жок, бирок Лейлектемин деп турат да постоянно. Бизде айта берет да. Токтогулдуктар эмнеге эле эметип бересиңер? Токтогулдукпуз эле, токтогулдукпуз дей бересиң. Эмне Жалал Абад десең бирдем болуп каласың дейт. Мен тамашалап айткам. Мен Жалал Абадка барса Коңкубай десеңер, бияка келсеңер Сарт десеңер, анан каяңарга кошуласыз. Ортодо болуп жүрө берели да. Эки досума кыйын. Бирок булар Токтогулдуктар экөө тең Токтогулдан болот да экөө. Ортодо туруп алышат да, мындай жолдон башын чыгарып, наракты карап, биракты карап, баягы эмне болуп атат деген. Өткөндө билет, тиги Алайкудан да Көгарт Кытай менен чектеш. Бек Ханбек болсо тиги Карас Өзбекстан менен чектеш. Силер Токтогулдуктар шүшүү экенсиңер дейт. Неге десем, бул эми биз границада турабыз дейт. Мен Кытайдын границасында турам. Орто Кыргызстан таң тег ортосунда туруп алып, тияктар, бияктар деп прикол дейт экенсиңер деп атат. Айтам дейт. Көрөт элем силер ушул граница жагада дейт. Баягы тиги раматлык Манас айтмакчы. Бир туруп Токтогул Жалал Абад кошулуп кетесиңер, бир туруп бер жакка да бизге да кошулуп кеттиңер. Таласка да кошулуп кетесиңер. Эмне тияка эле бияка кошулуп атасыңар десе. Манас айткан. Фамилиясын алаякташып атпайбы? Жаныбек айтканбы, Шорп айтканбы? Шорпага айтса керек да, Эгин Манас. Сен таяктык болор. Фамилия сатылган болсо кетелиби деген. Жаңы эле биздин көрсөтүүгө кошулгандар болсо, бүгүн конокто тамашакай жигиттерибиз Болсунбек, Сайызбек, Баатыр деген жигиттер мына азыркы учурда баарыбыз чогулуп алып, ар бир айдын 6-сында Рахман агайыбыздын жазган тамашаларын, албетте дайым эле саясат аралашкан тамашаларын тартуулап кайра жанданып калды. Бир учурда токтоп калган. Анан азыр реклама болгондо өзүңүздөр көңүл бурдуңуздар. Борончу өзүнүн көрсөтүүсүндө өзүнүн рекламасын көрсөтө берет экен деген да ой кетип калды болуш керек. Себеби дегенде май кармаган бармагын жалайт дейт. Өз көрсөтүүмдө өзүмдү гана көрсөтүп турганды жакшы, өзүмдү жакшы көрөм дегендечи. Анысарындай баягы Бакиевдин учурунда элдин баары эле тиги Бакиев өзүнүн тууганын коюп алды десе мен бир тамашаладым эле. Анан эмне сенин тууганың коюп алсын депчи. Анысарында ар ким өзү келсе өзүнүн группасын, өзүнүн тобун, өзүнүн командасын алып келет го. Анысарындай мына биздин группа, биздин топ мына дайыма концерттерде жакшы өзүңүздөр күбө болосуздар, Кудай буйрса. Мына эртең дагы жакшы концерт болот. Борончу шоу программасынын 1 жылдык программасында жигиттер дагы жаңы тамашаларды сиздерге тартуулап берет. Келгилем тамаша демекчи. Мен ардаймыз. Ар бир айдын 6-сына чейин ар кимдер ар башкача топ болуп жүргөнсүңөр. Саясатчылар бириге калып, баягыда бир 4 жигит бирге калып, аябай тиги саясатчылар бизди туурап эле турат, болдулар биригип калып, депе? Азамат болду, тим эле деп сүйүнүп жананан сарында мен мит койдум эле. Буларды бир пайда бириктирип атат. Пайда бириккенче бир тууган болуп турушат. Пайда ортодо пайда кеткенден кийин бир заматта таппай каласың депчи. Бул саясаттын өзү табияты өзү ушундай.
Ансыңарындай биз баарыбыз чогулуп алып ар бир айдын 6-сына келип чогулуп атабыз. Силерди пайда бириктирип атабы же Идея бириктирип. чыгармачылык бириктирип Идея атабы же ошонун бириктирип. аркасында кандай оюңар бар, түпкүлүктүү элге айтып бергиле. Кудулдук деген мандат алыш керек дейсиңби? Эми ар кимде бар ар кандай өзүнүн демеси болушу мүмкүн. Мен жеке өзүмдүн деме айта турган болсом, эми ушул ишти кылып атабыз. Жок, жетпейсиң сен. Өтө эле чыгыш. Бул экөө пайда үчүн бирге аткан болсо, меники башка деп ойлойм. Башка жерде сенчи. Бирок бизге айтпайт бул. Анан эми барды келди бүт эле биздик ушул ысык сууна чыдап ушул элдин келечекте бир чоң кудулу болуп, ушул бир келеген эмени сактап калып, кайра кийинки урпак көрө турган бирден бир баягындай айтып коет го бир. Улуудан алып кичи көрүп кое турган бир өнөр катары колдонуп Эстафета катары. эстафетаны ошондой бир орун делеп калайын деген ниеттемин. Анан муну экөөм эмне жөнүндө экенин билбейм. Мен да Кандай айтпайм. ойдо экенин билбейм. Мындай адам баласы ушу экранга келгенде эле анан сулууланып эле, анан акылдуу болуп сүйлөп эле. Мына ачык эле айт да, бул жерде пайда бириктирип атат. Ошо экранда чыгып, эл катары болуп, мен да звезда болсом, көчөгө чыкканда, боке кандай деп элдер кол кулгаса деген жакшы ой. Значит, экөөңөрдүн оюңарды билдим. Сеникимде башка. Меники мындай да. Кандай? Адамда талант жөн жаткырбайт экен да, түрткүлөп турат экен да. По-любому түрткүлөй берет экен да. Анан бир жерден букту чыгарып алыш керек да. Ошону чыгардым, мен ошондой эле букту чыгарып эле туруп турам. Сен эле чыгарбай калдың бугуң десең. Кече ал жерде чоң саясий игра болуп кетти. Саясий игра болду. Мурунку бугуң аябай чыгып кетип, кийинки аяга албай калып. Жок, бул жерде баягы ошондой экен да, мисалы, ким бийлик башына келсе, өзүнүн туугандарын, жана мен айттым го, Баки өзүнүн туугандары. Рахман агай баарыбыздын башыбызда бийлик башына келди. Өзүнүн туугандарына, өзүнүн баласына мындай тартып аткан нерсе байкалган жокпу силер? Сезилбей эле турат. Өзүм балам лидер болуп чыксын деген сыяктанып мындай тамашаларды жазса ошого ылайыкташтырып жазып мындай. Барып союз экөөбүз кудулдар оппозиция болуп калабыз деп корком. Ошону айтам. Анан ушунун арасынан барып бир аз убакыт келгенден кийин акырын бирден, экиден, үчтөн болуп бөлүнүп чыгасыңар. Ал ага деле таңашыштын кереги жок. Себеби дегенде ал дагы табият ошондой. Бир учур келет, ар бир адам өзүнүн жүрөгүндөгү бир ким айтмакчы, баатыр айтмакчы бир жана сайгылап аткан нерсени да бир өзүнчө бир алып чыгып бир немете тургандай болот. Сиз бул жолду басып өткөнсүз да бурунча. Жана эмеде сыяктуу да. Ошол саясатчылар да эле а дегенде бийликти алыш үчүн баардык оппозиция биригет. Анан толук бийликти алат. Алып бүткөндөн кийин кайра ичара анан кайра башталат. Мен ушул ал жерден ийгиликке ага чейин келексиңер азыр. Азыр биригип атасыңар. Бийликти алыштан соң. Борончуке мен ушул жерден Рахман Разыкка кайрылуу жасап койсом болобу? Урматтуу Рахман Разыкович, өткөндөгү ар бир айдын 6-сында мени чыгарбай койгонуңуз үчүн мен бир аз ичимде кичине таарыныч калып калды эле. Оппозициялык таарыныч бар. Оппозициялык таарыныч калып калды. Эндигиде ар бир айдын 6-сында мен дагы bundan дагы күчтүү даярданып барам. Эгерде анда да чыкпай калсам, Анда оппозиция өтөсүн. анда рейске оппозиция өтөм. Болду, молодец. Болду. Бул кайрылууну урматтуу Рахман Разыкович. Мен түз айтайын деп атам. Мен Булар да жеткирбейт. коштоп коеюн коеюн. Урматтуу Рахман Разыкович, калк айтса калп айтпайт дейт. Жаныңызда жүргөндөр жаныңызда жүргөндөр балким сизге мындай көз боюмчулук. Сиз туура кылып атасыз, батырдын эмне кереги бар. Балким чыкпай деле койсо, ансыз деле концерт коюп атабыз да деген атканча болуп атышы мүмкүн, бирок ошондо да элдин оюн эске алып коюшуңузду биз өтүнөбүз. Дегенде сен даярдай келсең болмок экен. Дегенде аркаңдан могу эменин аркасынан жашын турап лозунгдарды көтөрүп коюп да. Биз тынчтык жолу менен да эле. Батыр айтып союз экөөбүз. Мындай депчи, Рахман Разыков тең кара деген. Калыстыктан тайба деп. Батыр баласын ордуна коеюн деп атат бул. Союз экөөбүз оппозицияга өтө окшойбуз деп атпайбы? Мен пока ушекте иштеп атам, Батыр мени кечир десең. Туура эле. Бияк өзүнүн орду бар экен.
сен иштеп атат. толук өзүңө бийлик ала элек экенсиң, бийлик бутагына илине электен сен оппозициялык көз карашыңды билдирип атасың. Бирок биздей Бийликтин ишенимдүү адам жаныңызда отурганын дагы эскертип коеюн. Кыргызстанда эмне мыкты кудулдар жок бекен? Караса болот да, туурабы? Элдин арасындабы? Элдин арасында жок бекен мыкты кудулдар? Караса болот да. Бизде Ал жерде Мына оппозиция дегенде сүйлөгөнүң Текебаевдикine окшош кетип атат. биз эми иштеп атабыз Боронжаке. ал жерде кече эле келген балдар иштеп атат. Чоң сахнага чыга элек балдар иштеп атат. Чоң кудулдардын баардык тармактары менен иштеп атабыз. Анан баягы саясий туруктуулук деген болот да. Анан айрым мемлекеттерде туруктуулук жок болуп атат да, ошого кичине мындай оюндан четтетип аткандар да болуп атат. Жок, туура эле. Азыр мен Баатыр сага эми бул жаш оппозициялардын баштапкы баш көтөрүп аткандардын бири болуп атат да булчу. Бияктагылардын максат башка болуп атат. Мисалы Абдылда Иманкулов, Тынар Курбаналиевге окшогон эски саясатчылар бар го. Ошол саясатчыларды бийликтен жылдырыш керек болуп атат. Толугу менен жаңыча бийлик келиш керек. Ал үчүн булар өздөрүнүн элге албетте эмгегин көрсөтүш керек, программасын көрсөтүш керек болуп атат. Анан кийин элге программасы жагып калса, эл өзүнөн өзү эле анан барып колдоп кетет, Анан ошондо мурдатан бери 20 жыл, 25 жыл, 30 жылдан бери бийликте жүргөндөрдү тажап мындай элдер. Алар программасын кичине өзгөртүп эле кайра эле неметип беришет. Эми ал мисалы программаны өзгөрткөндөн кийин аларды эмне болот баягы Рахман агай деле өзү бул бийликтин башында туруп атканы менен 30 жыл 40 жыл сахнада жүрдү. Бирок бийликтен ал Рахман агай кетти деп эсептегенибиз менен биягынан балдарын кошуп атпайбы? Каныбекти кошуп атпайбы? Кайра ал бийликте жүрүп атпайбы аралашыпчы? Ата. Бизди көрүп аткан көрүүчүлөр Боронжаке. Өлө саясатчы болгусу келишет экен десе. Биз элге биздин кухняны деле баягы саясатчылардын жолу сыяктуу экендигин түшүндүрүп берейин. Кудулдар менен саясатчылар экөө бирдей эле экен да. Мында ойлоп көрсөңөр бирдей эле. Эч айырмасы жок. Алар деле даярданып чыгып сүйлөшөт да. Биз деле даярданып чыгып сүйлөйбүз да. Мен бир эмен уккам. Айтпай тур, анын бүрсүгүнү панделик эме ктия тартат экен, ошондо айтасың дешет экен да алар. Бизге окшопчу кандайгыдай. Терде эл көп, ошол жерге айтасың дегендер. Борончодо конок болуп Садык шер эме болду, конок болду. Ошондо Садык шер деле айтып атпайбы? Биринчи байкап көрсөңөр, мисалы депутаттар эмеде сүйлөшүп атканда биринчи чыгып саламатсыздар урматтуу төрага, саламатсыздар урматтуу депутаттар деп туруп бир сыйра мынтип карап атат. Биздикилер окшош. Экрандан өзүчө кандай көрүнүп атат депчи. Бүт эле артист депчи. Биздикилер окшош. Биз деле сахнада сүйлөп атып турупчу. Ошону биян карайбыз го? Убакыт чектелүү анан мурда бар эле биз күлө берет эле, чогулуп күлө берет эле. Кээ бир депутаттар бар эле, эч чыкпай бир сөз тийип калган. Урматтуу төрага, урматтуу өкмөт башы, урматтуу коллегалар, урматтуу министрлер деп атканда эле убактыңыз бүтсө чоң рахмат дегендей. Урматтуу менен айтып турам. Бир чыгып калдым дегендей. Негизичи мен ушул стол көтөрүп сахнага чыгып бердим дегендей. Камерага келгенде мисалга адамдар ушинтип жакшынакай сүйлөшүп атат, анан өзгөрүп кетет го камера келгенде эле. Мындай негизи жашоо ушундай болуп калды. Камера кеткенден кайра эле ошондой болуп атпайбы деп элечи. Эгерде ошондой бар жогу эле өзүндөй сүйлөшсө, любой адам мындай немеден чыкканда, өзүнүн мындай чындап жашоо. Табияттуулуктан чыккан керек. Табияттык, естественный жашоодон. Жасалмалуулукка өтүп кетет экен да болуп элечи. Инстаграмга түшсөң деле жасалма түшүп эле, анан мындай жашоодо башка болуп эле. Чоң ресторандардын туалетине өткөчү болуп эле. Сулуу жерде. Жакшыраак эле жер болуп калса. Азыр эми ушундай болуп калыптыр. Бул кадимки заман немеси. Жакшыраак жер тапсырса шак сүрөткө түшөлү дейт экен да. Жакшыраак жер тапсырса. Мен сонун экен бир сүрөткө түшүп коелдер ушу. Силер ошол соцсеттерден мурдагы балдардан болдуңар. Азыр аралаштык баарыбыз. Мурда мисалы сиздердин кезде мисалы үчүн Борончум не кылып жүрөт болду экен, Абдылда эмне кылат экен, булар эмне жейт болду экен. Булар такыр эле ойлонбосо керек, булар жашоосу жыргал болсо керек деп ушинтип эметет эле да, мындай сырдуу эле да.
аз билип калдык да ким каякта жүргөнүн. Тиги тектен жеди, мунун мынча көйнөгү бар, бул булча тойго барды да, тияка барды, бияка барды. Бүт эле билип калды десем. Мен деп калышпады. Ушу костюм не чечпейт деп калышты го. Секрет ачылып калат да. Ана бети ырчыларда тиги Мирландар тамашалай берем де. Кечке эле сүрөткө чүгүлү жүктөй бересиңер десе Мирлан айтат. Союз дейт. Мурда каттанбаган адамдар караң болчу эле го дейт. Сабатсыз болчу эле го. Азыр интернетке кирбеген адамдар сабатсыз болуп калат дейт. Баа мурда келип мону окуп берип койчу дегендер. Азыр мону чукуп берип койчу деп келип калдым дачы. Бирок ал жагы деле бар. Алмашып. Ал жагы деле бар. Бирок азыркы интернеттер мындай өтө негатив болуп кетип атат да. Эгерде ушундай боло берсе, кийин барып заман кандай болот ушуга түшүнбөйм да. Мындай элдер маани бербей неме көнүмүш оокат болуп калат. Мисалга анда өлтүрүпкөндөрдү, башкаларды мындай нерселер киргизип атышпайбы азырчы? Эми постоянно ошентип берсем, бирөө неметип кетсе деле таң калбай калат элдер мындай. Андай десем бир боору оорубай же мындай эле болуп калат да, күнүгөндө. Ошол Кайдыгер болуп калат. Кайдыгер болуп калат да. Кайдыгер болуп, бул жерде бирөөнү өлтүрүп коюп атса, ага барып мындай ичинде баягы эме жок, Немеси жок, сезим жок, кайраны тартып туруп ошону чыгарып берсем мага көбүрөөк лайк болот деп. Ооба. Тигин тебелеп атат. Ошондой болуп атат да. Ошого өтө баштайт. Биздин учурда мындай эле да. Биздин учурда деп эле ушул Борончу айкем ушинте берет деп баягы кезде комментарийден да окуп калдым. Биздин учур болсо биздин учур деп айтасың да. Биз эместин учурунда деп айтам. Мисалында ал кезде көрсө туура эмес мындай көз караштагы нерселерди телевизор чыгарчу эмес экен, анан айтчу эмес экен. Адамдар мындай жакшы тынч жашасын деп ошол кезде деле ушундай нерселер болгон экен, бирок айтчу эмес экен. Аны ошондо адам мындай бейпилдүү жашайт. Эми келип мындай салыштырып көрөлү. Шаарда жашап атасың, күндө эмне информация болот жанакыдай. Ким кимди өлтүрүп ийди, ким кимди чаап ийди, ким кимди тоноп атат, баарын көрүп турасың күнгө. Эми ушул эле учурда жөн эле айылга барып эле телефон тартпаган жерде жашап көрсөң, сонун эле жашоо өтүп атпайт, тынч элечи. Жымжырт эле. Жашоо дагы биякта тез. Айылга барсаң, жашооң жайлаткың келсе айылга бар. Эртең менен турасың. Ар эки жакты карап турасың 1 саат. Бирөө өтүп барат, кандайда, жакшы деп шашпай, аны менен сүйлөшөсүң, дагы убакыт өтпөйт. Азыр мен эртең менен таң атып эле түш эле болду да. Даже таң атып кийингенче мына эме жетишпей калды го. Кеч кирди то. Телефон ой жүгүрткөнгө дагы убакыт бербейт деген айтып атасыз го. Чында Бакиевтердин убагында бир депутаттар аяга атылды го. Ошондо аябай көнүмүш болуп калбады. Ана мен бир шофер акебиз бар эле, ошонун бир депутат тайкеси бар эле да. Биринчи апрелге туура келип калды. Чалып эле Темир аке уктуңузбу, ушундай болуп калды. Эмне десем, атып кетиптир деген дедим да. Тайкесине айттым да. Атып кетиптирби? Койду эле, кайра коюп жүрөгүм чүп кетти. Эжесине, апасына айтса, эжеси да депутаттын чынан кайра чалдым мен Темир аке. Уктуңузбу неме атканын десем, жок, каякта эмне болуптур деди. Рогатка менен атыптыр дедим. Биринчи апрель болчу да. Дейт да, мындай эч мындай адамдар ошол кезде көнүп калган экен да, булай атыла берет деген нерсе болуп калган да. Неге кантип деген эч суроо бербей эле сразу ишенип калып атпайбы? Кокуу үйдөрчү. азыр деле. Ушинтип көнө берсе бул батыр айтмакчы деле эртең бүрсү күнү эчтеке сезбей деле калат окшойбуз. Ошондой болуп калат. Азыр деле мындай болуп калды. Бирөө машина менен авария болуп кетсе, машинасы кандай экен дейт. Адамды биринчи сурабай калыптыр. Машинасы сурап калыптыр. Машинасы жакшы эле экен. Кичине эшик ишип калыптыр деген. Митингди деле жакшы тамашалап айтпадыңыз беле? Митингдечи, жаңы митингдер чыкканда элдер митинг көрөсү деп площадка башат эле го. Митинг болуп тур. Азыр эми баркы жок. Сиретке чыгып алалы деп. Сиретке чыгып калды. Кайра мындай митинг сиретке чыгып. Ошондо митинг кылып атканга караганда көргөнү баргандар көп болчу. Көп болчу, берип көрсөтүп тургандар көп болчу да. Кечке ушул карап турат. Жой телевизор көрүп атасың. Азыр митинг биякта болуп атат, биякта өзүнүн ишин кылып атат, эч кимдин иши жок. Эмеден болот деп мындай ниет деп коет го, кыргыз айтат го, ниетиңен табасың деген. Илгерки кыргыздар менен азыркы кыргыздардын айырмасы десе аксакалдар айтат экен. Илгерки кыргыздар бири-бири менен урушканда да жакшы сөз менен урушкан. Бай болгур, башың өскүр, акылыңа киргир деп, өрөөн жайнаган мал көп, ар бир жерде бай ушундай болгон дейт. Атчан бирөө чаап өтүп кетсе, окуй, аман эле болсо экен ушул бала деп, амандык тилеп, амандык өкүм сүргөн. Азыр эмне урушат? Уруша кетсең эле талаада калгырды, отуп эле мигрант болуп кетти. Талаала эле барыбыз дейт. Машина менен бирөө зуу өтүп кетсе, аман болсун деген эч ким жок. Өлөт экен мынау отуп барып эле болуп атат дейт мындайчы. Ада Кыргызстан жөнүндө жашап атып, өзүбүздүн мекен жөнүндө дагы любой Кыргызстан сурасаң жакшы ниет кылып айткандай. Кыргызстан кандай десең?
болбой кал дейт. Как уйгурдай айтат да, бирөөнүн жеринде айтат. Болбой кал. Талканып калып отуп, болбой барат. Карызы көйүп, теси жарылып, жолу айрылып дегенде чаан. Мен айтып жүрөм, бир жакшы ниет кылалы. 2020-жылдан өйдө карай Кыргызстандын экономикасы өйдө көтөрүлүп, карыз-парыздан кутулуп, 2028-жылдары ар бир кыргыз булактын башында суу сатып миллионер болуп жатып калат деп ниет кылсак эмнеге болбойт? Ушул сөзүңө кошумча негизи ошо жакшы. Бир эле сөз менен жашаса болот экен да. Бир эле сөз менен мисалы чын жүрөктөн кылып кой, ар бир нерсени кылган ишиңичи болду. Чын жүрөктөн кылсаң эле, баары жок чын жүрөктөн болсочу, бүт нерсе өнүгөт. Илгери мында үйлөнгөндө көп балалуу болсун деп, көп балалуу бололу, көбөйлү деп баягы аябай алдыга умтулчу экен дейди кыргыздарчы. Азыр байкайсызбы мына тойго барып калсаң, бала жөнүндө сүйлөйт, бактылуу бол. Кыскасы ажырашып кетпей эле жашап эле жүрөбүзчү дегенде. Болбосоң. Болбосоң. Ажырашпачы дейт. Адам мындай жашоодо карап көрсөң, канча балаң бар десең, 3 анан дагы десе, болду, анын баарын ким багат деп эле, тиги кошомон жатыргансың элечи. Жөн эле кой. Дөлөт экен бир жакшы тамашасы бар эле. Справка алган экен, ушунча да көп балаңыз барбой десе, сен бир жериң ооруп атабы деген. Бирөө эмеси нере бар негизи. Жана сөзүңүздү действительно Борончаке өтө жакшы да, биз баарыбыз эл алдында жүргөн адамдарбыз, биз көбүрөөк колдонуп элге айтышыбыз керек да. Ниетке жараша да баягы бир ары келип бир гүлдөн уус орсо, ошол эле гүлдөн келип бир ары келип бал турат экен да. Анан бирөөдөн жакшылык издесең жакшылык табабыз да. Биз негизи эң башкысы жакшылык издешибиз керек да бири-бирибизден. Ошо жакшылык табабыз. Эме дейт турбайбы? Пайгамбарыбыздан сурайт турбайбы? Алланын элчиси бул жашоодо эмне көрдүңүз дегенде, эки эле сызык көрдүм. Бири өйдө чыгып бараткан сызык, бири ылдый келаткан сызык. Өйдө чыгып бараткан сызык сенин кыял жоругуң, ниетиң, ниет ойлонсоң ошонун баары өйдө чыгат да, түшүп келатканда ошого жараша сага ырызкы келет депчи. Анан карап көрсөң турадай экен. Жакшы сүйлөп, жакшы эме кылсаң, жакшылык. Кытайдын телевидениясын көрсөңүз мындай ийгилик эле да, только тиги эме камыш менен байып кетти, жылан бизнес менен, бака бизнес менен тигит биздикин көрсөң эле, тиги сүзүп кетиптир дейт, тигини жанчып коюптур дейт, тигини минтип коюптур дейт. Күнүгө кечинде ар бир адам өзүнө жалгыз отурганда өзүнүн түкүрүндө отчет берип, бүгүн кечке эмне жакшы нерселерди кылдым, кимдин көңүлүн оорутуп алдым, ооруткан болсо Кудайым кечирип кой деп, өзүнөн дагы пендеден да кечирим сурап, жакшы нерселерди кылган болсо, Алла ушуну шүгүр деп ошентип жашаган болсок, ар бир адам өзүбүз, ар бир адам бирөөнүн эме кылбай, ким башында айткандай биз элге өзүбүз акыл үйрөтөбүз деп, акыл үйрөттүк, буюрса бир саат. Андан кийин кайрада бирөөнү, бирок бул мындай айтылат мусулманчылыкта. Эгерде ушул нерсени айтканың, бул өзүңө да айтканың дейт. Бирөөгө айтканың, өзүңө да айтканың. Демек биз бири-бирибизге айтып атып, өзүбүзгө да айттык. Келгиле дайыма жакшы сүйлөшүп туралы, элге жакшы тилек айтып туралы деп тилектерди айттык. Келгиле дайыма группадан урушпагыла. Кош келипсиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына бүгүн абдан тамашакөй жигиттердин баары келип өзгөчө маанайдын баарын тартуулады. Азыр эми мына жигиттерге коштошо турган учур келди дагы. Мына бул биздин көрсөтүүдөн бирден суусундукту атайын, мына ушул силерге биздин кыргыздын жигиттери чыгарып атат. Келгиле ушуну бир кармап койгула. Өзүбүздүн балдар болсо алалы десең. Ошону айтам. Келгиле. Кел өйдө болгула. Өзүбүздүкүдөн турбайбы. Бир саат кандай убакыт өтүп кеткени дагы билинбей калды. Жигиттер менен абдан тамашакөй жигиттер, дайыма элдин көңүлүн көтөрүп жүргөн азамат жигиттер. Мына бизден кийинки муундар өсүп келаткан өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мына канчалык ой жүгүртүүлөр бар, деңгээлдери бийик азамат жигиттер күнүгө ар кимис өзүнчө ойлонуп, кыргыз элиме кандай бир тамаша жолу менен бир кемчиликтерди түздөп, тамаша жол менен ошол кемчиликти кылган адамга бир аз болсо дагы ыңгайсыз кылып, барып анан туура жолго салып коеюн деп аракет кылган жигиттер. Бүгүн мына аттарын айтпай эле коеюн, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ошондой эле башында да айтып калдык. Мына бул жигит Ошто Тимур деген жигитибиз мына өз колу менен ушул нерсени жасап, өкмөттөн уруксатын алып, күндө эрте менен чыгат экен дагы 10 чактын жасап алып чыгып барып элге сатып, кайра эртеси күнү да ошентип мына өзүнүн аракети менен Тимур деген азамат жигит экен. Мына ушундан остип койгула.
Ошто мына ошол жигиттин колунан дагы алып көбүрөөк башка суусундукту алгандан көрө ушуна көбүрөөк ичип койсоңуздар ошол жигитибиз да көтөрүлүп кийин чоң өндүрүшкө айланып кетсин. Ал эми жанагындай ысырапкерчиликти кылып, чет мамлекеттин бир Кытайдын бир жактардын экономикасын көтөргөндөн көрө ошону жакшы жагына жумшап, ошол күнү жакшы сөздөрдү айта турган күндөр болсун. Рахмат сиздерге. Эмки жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Алдыда жазылып турган телефон, менин телефонум мага түзмө-түз ушул аркылуу WhatsApp аркылуу кайрылып, өзүңүздөр эмне кызыктуу окуялар болсо ошонун сүрөттөрүн баягыдай эле видеолор жөнөтүп турсаңыздар, биз телевизордон көрсөткөнгө аракет кылабыз. Жакшы болуңуздар. Көңүл буруңуздар. 3-4 январь Кожомкөл атындагы спорт ордосунда биринчи шоу «Бир жашта» жыл ичинде берүүгө катышкан меймандар сиздерди жаңы жылыңыздар менен куттуктап, жаңы боор дезген тамаша, жан эргиткен ыр күлкү тартуулашат. Катышуучулар Рахман Разиков, ар бир айдын 6-сынын куудулдары, Абдыкадыр Матов, Жоролор куудулдары, Юрий Бабков, ырдайлы кыргыз ырлары, Роза Шакирова, Нурлан Насип, Асел, Нурмат Садыров, Тотомидин менен Сурма мерген турган Кайрат Кыргыз. Кеченин жүрүшүндө сиздерди кызыктуу оюн зоок, кызыктыруучу белектер күтөт. Башталышы саат 18:00.